8 март аялдардын эл аралык күнүн отурлай президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткен районунун Карабак айылынын жашоочусу 100 жаштан ашкан Идаят Мурзабековадан кабар алды. Өкүл президент Садыр Жапаровдун куттуктоосун жеткирип, акчалай белегин тапшырды. Ошондой эле энени куттуктоо үчүн Баткен районунун акими Учкунбек Жорубаев да барып, белектерин тапшырды. Белгилей кетсек, Идаят Мурзабекова абышкасы менен 5 баланы тарбиялаган. Учурда 103 жашка чыгып, 45 небере, 28 чебере жана 6 кыбыранын сый-урматын көрүп, бактылуу карлыкта жашап жатат. Биздин мамлекетибиздин президенти урматтуу Садыр Нуркожо Жапаровдун атынан сизди куттуктаганы келдим. Бүгүнкү 8 март майрамыңыз менен ел аралык аялдардын майрамы менен куттуктап, сизге ден соолуктарды каалап, кичине белек ала келдик. Ден соолугуңуз жакшыбы? Şükür. Hayır, şu yeri yetiştirse kulaklarına. Amin, çok rahmat. Rahmat, tinch bolуңуз. Ден соолугуңуз болсун чоңуне. Майрамыңыздар менен ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Мен зор кыз болом. Мен 65 жаштамын. Кудайыма шүгүр ушу карап отурабыз. Ден соолугу жакшы. Анан энди карыган киши да 103кө киргенден кийин жакшы, Кудайга шүгүр жакшы. Кабар алып кеттилер, чоң рахмат. Ошо энем жашыга киргилеселер, бактылуу болгула, бала чакаңар менен тынч болгула.